Мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев чакан чөйрөдө сүйлөшүү жүргүздү. Мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелерин, аларды мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди жана боордош казак элин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, Казакстан менен кызматташууну бекемдөөнү жеке милдети деп эсептей турганын кошумчалады. Эки өлкөнүн ортосундагы өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуу күндөн күнгө тереңдеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу биргелешкен өз ара алаканы өнүктүрүүнүн мындан аркы келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө ишенимин артты. Өз кезегинде Касым-Жомарт Токаев Кыргызстан Казакстандын Кудай кошкон кошунасы жана союздашы, ал эми кыргыз эли эзелтеден казак эли үчүн эң жакын экенин белгиледи. Ал белгилеген үстүбүздөгү жылы дипломатиялык мамилелердин орногонунун 30 жылдыгы белгиленүүдө жана бул убакыт аралыгында мамлекеттер ортосунда достук мамилелер чыңдалып, саясий диалог, мамлекеттер аралык жана парламенттер аралык байланыштар түзүлдү. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, сизди жана казак делегациясын расмий сапар менен Бишкекте тосуп алуу мен үчүн чоң кубаныч. Биринчиден, урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, чакырууну кабыл алып, расмий сапар менен келгениңизге чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парзыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артамын. Бизди ыстык ыкласпен каршы алгандарыңыз үчүн ризачылыгымды билдиремин. Мен сиздин чакырууңузду зор ризачылыкпен кабылдадым. Бул сапардын мәни ерекше. Осы маңызды сапар елдеріміздің арасындағы ынтымақтастықтың дамуына, одан әрі дамуына зор серпін беретіні сөзсіз. Соның арқасында стратегиялық серіктестігіміз де нығая түспек. Қырғызстан біз үшін Құдай қосқан көршіміз, ең жақын одақтасымыз. Шын мәнінде біз ауылдарымыз аралас, қойларымыз, малдарымыз қоралас жатқан бауырлас халықтарымыз. Сондықтан біз қашанда бір-бірімізге тілектеспіз. Шын мәнінде елдеріміз өте жақын. Қырғыз халқы Қазақстан халқы үшін ең жақын ел деп күмәнсіз айтуға болады. Бұл көне заманнан келе жатқан игі дәстүр. Тіліміз бір, діліміз бір, көзқарасымыз бір, болмысымыз өте ұқсас. Биыл міне дипломатиялық қатынас орнатқанымызға 30 жыл толып отыр. Осы уақытта ынтымағымыз барынша кеңейді, достығымыз нығая түсті. Біз барлық деңгейде өзара сенімге негізделген саяси диалог орнаттық. Мемлекет аралық, парламент аралық және үкімет аралық кеңестеріміз бар. Сондай-ақ сыртқы істер министрліктеріміз ойдағыдай жұмыс атқарып жатыр. Қазақстан тек Қырғыз елмен ғана осындай тығыз байланыс орнатқан, сондықтан бұл екі елге ортақ жетістік екенін айтқым келеді.